Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен кыскача Кыргыз Республикасында 30 ноябрда өтө турчу мөөнөтүдөн эрте өтө турчу депутаттардын шайлоосу боюнча сүйлөшөбүз. Москва жергесинен, Россия жергесинен кайсыл жерден өтөт, кантип өтөбүз, кантип катышабыз, эмне кылабыз, кайсы талапкерге шайлайбыз деген кыска нуска маалыматты бере кетейин деп туура көрдүм. Негизи эле буга чейин шайлоонун ирети такыр башкача өтчү. Эң негизги мигранттардын биринчи ирет көйгөйлөрү өзүбүздүн талапкерге салышыбыз керек, бирок кантип салабыз деп келгенде эле консулдук учетко туруш керек болуп калчу. Бул шайлоонун артыкчылыгынын бири бул консулдук учет жок. Демек, каалаган мигрант каалаган жеринен Россия жергеси боюнча баш аягы 40тан ашык бүгүн шайлоо участкалары ачылып атат. Москва областында 4 участок ачылып атат. Москва жергесинде 7 участок ачылып атат. Ошону жакында шайлоонун астына биз силерге дагы айтабыз, кайсыл жерден өтүш керек, эмне кылыш керек. Эң негизгиси талап мурдагыдай консулдук учетко туруп анан кийин шайлоо бериш керек деген талап жок. Эң негизги талап Кыргызстанда сөзсүз түрдө туруктуу каттоосу болуш керек. Кайсыл Ысык көлдө болобу, Ошто болобу, Нарында, Таласта, Чүйдө айырмасы жок. Эң негизгиси туруктуу пропискасы, каттоосу болуш керек. Экинчиден болсо сөзсүз түрдө биометрикалык данныйды Кыргызстанда мурда өтүп койгон болуш керек. Эгерде силер ID карттын жаңысын алсаңыздар, же болбосо паспорттун жаңысы болсо, силерде толук кандуу биометрика бар. Ошонун негизинде эле каалаган шайлоо участкына келесиңер, ошол жерге турасыңар, киресиңер, биометриканы тапшырып туруп, анан кийин өзүңөргө тиешелүү өзүңөрдүн районундагы талапкерлердин списогу чыгат, ошолорго галочка коюп туруп, анан кийин шайлап кете бересиңер. Анан урматтуу мекендештер, былтыр тилекке каршы абдан бир начар көрүнүштөрү болгон бир нече партиянын талапкерлери митинг уюштуруп, машина менен желектерди чыгара коюп, чогула коюшуп, уюша коюшуп, ошондой бир терс көрүнүштөр болгон. Россия Федерациясынын территориясында жүрөбүз. Россия Федерациясынын мыйзамына тиешелүү чогулуш, акциялар, митингдер 100% чектетилет. Себептеген ошол митингге катышкандар болсо, анда Россия Федерациясынын мыйзамына тиешелүү, анда чет элдик жарандар Россия Федерациясына тышына чыгарылат. Ошон үчүн митингге, акцияга, талапкерлерге чуркап агитация да кылбайбыз. Буга чейин биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич айтып кетти. Бир да талапкерге ишенбегиле, өзүңөрдөн, жүрөгүңөрдөн чыккан талапкерге шайлоо добуш бергиле деп. Ошол шайлоо боюнча дагы силерде суроолор болсо, кандай өтөт, эмне өтөт, бүт баарын ушул YouTube каналдын астына бизге же Telegram каналга сөзсүз түрдө комментарийлерди жазгыла. Ошонун иретинен силерге ошол суроолорго жараша дагы толук кандуу маалыматтарды беребиз. Кыргыз Республикасы боюнча баш аягы азыр 30 участок шайлоо участогу тандалды. Ошонун ичинен талапкерлер ар бир участокко кайсыл райондо туруктуу каттооңуз болсо, ошол жерден тапшыра аласыздар. Эң негизги анан кийин өзүңөр шайлоону билиш үчүн tizme.gov деген сайтка кирип туруп, ошону каттоону билип койсоңуз керек. Андан тышкары Тышкы иштер министрлиги бир кичинекей видео чыгарды. Ошо видеонун аркасына мен улантып киргизип коем. Сак саламат болуңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бир талапкер, бир добуш. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөгү бардык жарандарга кайрылат. 2025 жылдын 30 ноябрында Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Эгерде сиз дагы чет өлкөдө болсоңуз, өз добушуңузду берип, конституциялык укугуңузду колдонуңуз. Чет өлкөдөгү шайлоочулар төмөнкүлөрдү аткарышы зарыл. Шайлоочулардын тизмесинен аты жөнүңүздү текшериңиз. Эгер биометрикалык каттоодон өтө элек болсоңуз, өтүңүз. Шайлоо күнү көйгөй жаралбашы үчүн маалыматыңызды алдын ала тактаңыз. Өзүңүздү тизмеден кантип текшерсеңиз болот. Tizme.gov.kg вебсайтына кириңиз. Маалыматтарды качан текшерүү керек? Алдын ала тизме 8 октябрга чейин жарыяланат. Эгер ката тапсаңыз, 19 ноябрга чейин оңдоолорду киргизе аласыз. Ката таптыңызбы? Tizme.gov.kg сайтындагы шайлоочунун кабинети аркылуу онлайн түрүндө арыз бериңиз. Эгер биометрикалык каттоодон өтө элек болсоңуз, жакынкы консулдук же элчиликке барып өтүңүз. Эскертебиз, шайлоочулар тизмесине кирген жарандар гана добуш бере алат. Урматтуу мекендеш, сиздин добушуңуз маанилүү. Добуш бериңиз. Четте калбаңыз. Компаньон банк эң алдыңкы банктардын бири. Кыргызстандагы себептеген Россия Федерациясынан бардык тыйын которуу системалары менен иштешет. Бүгүнкү күн ошо Мой МТС системасына дагы убакыт келди. Мой МТС системасы аркылуу тыйынды компаньон банкка которуп, кошелектон же наличка алсаңыздар болот. Калганын көрүп аласыңар. Орусиядан Кыргызстанга акча которууну Мой МТС тиркемеси аркылуу жөнөтүңүз. Бул болгону саналуу мүнөттү талап кылат. Мой МТС тиркемесине кирип, деңги бөлүмүн тандаңыз.
Переводы за рубеж баскычын басып, өлкөлөрдүн тизмесинен Кыргызстанды тандаңыз. Которуунун валютасын белгилеп, суммасын жазыңыз. Способ перевода бөлүмүнөн компаньон банкын тандаңыз. Акча которуунун 3 жолу бар. Биринчи ыкма картага толуктоо. Бул үчүн алуучунун карта номерин билүү керек. Экинчи ыкма телефон номери аркылуу которуу. Бул үчүн алуучунун телефон номерин колдонулат. Үчүнчү ыкма капчыкка толуктоо. Бул үчүн да алуучунун телефон номери колдонулат. Маалыматтарды кайрадан текшерип, перевести баскычын басыңыз. Даяр. Акча дароо эле компаньон мобилдик капчыгына түшөт. Жана төлөмдөр үчүн дароо жеткиликтүү.